Вторая операция была в частной клинике и требовалось очень много денег. Постоянно. Очень много, ну, достаточное количество времени сидит в интернете, изучает, смотрит. То, что снимается, это наша жизнь. Работать на ориентир, вот на ориентир вот этих вот драгоценных таких. Мен Осмонбекова Вулжан Абдыласовна Бишкек шаарындагы 26-чы гимназия комплексинин математика сабагынын мугалими болом. 2 жыл мурун кызым кырсыкка кабыл болуп, биринчи операциясы Москвада болгон, ошол жерде окуп жаткан кезинде. Андан кийин 1 жылдан кийин жакшы боло албагандыктан бул жерде Бишкекте дагы экинчи операцияны башынан өткөрдү. Реабилитациясы узак болгондуктан илим билим берүү профсоюздук комитетинин жардам сурап турабыз. Былтыр дагы жардам берген 10 000 сом тегерегинде, быйыл да азыр 20 000 сом тегерегинде жардам беришип атат. Жалпы профсоюз комитетинин жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен Мамбеталиева Гулшат Идрисовна 1967 жылы төрөлгөм. Номер 32 Бишкек шаарындагы мектепте физика жана математика сабагынан 20 жылдан ашык сабак берип келем. Ушуларга бор СРС печень оорусуна 2019 жылдан бери кабылып, ошондон бери дарыланып жүрөм. Быйылкы жылы боорду алмаштыруу үчүн Индияга барышка туура келип, шаардык мугалимдер профсоюзуна кайрылып арыз менен. Ошол арыздын негизинде профсоюз 25 000 сом өлчөмүндө мага материалдык жардам болуп атышат. Бишкек шаардык мугалимдерге материалдык түрдө акчалай жардам көрсөтүү боюнча биздин Бишкек шаардык илим билим профсоюздар уюму 1999 жылы президенттин чечими менен ушундай чечим кабыл алган. Ошонун негизинде анын өзүнүн жоболору бар. Ошо жобонун негизинде биздин Бишкек шаардык мугалимдерге материалдык акчалай түрдө жардам берип келебиз. Материалдык жардамдын өлчөмдөрү болсо бизде 5 000 сомдон 25 000 сомго чейин түзүп эсептелинет. Андан сырткары ошол жобо боюнча кандай ооруларга материалдык баягы акчалай түрдө жардам ала алат деген суроо турган болсо, ар кандай жүрөк оорулар, бөйрөк оорулар, онкология, рак оорулар, ошол эле мезгилде мугалимдердин балдар ошол эле оорулар менен ооруп калган учурларда ошондой жардамдарды ала алат. Оорулардан сырткары баягы жумуш мезгилинде мээритүүнүүлөр болот. Бул деген производственный травма. Ошол мезгилде дагы биздин мугалимдер баягындай азыркыдай биздин баягы материалдык жардамдарды алышка мүмкүнчүлүгү бар. Бул эле материалдык жардамдан сырткары бизде ошол баягы ден соолукту чыңгоо же болбосо ден соолукту сактоо деген ошо мугалимдер тарабынан мугалимдерде биз Бишкек шаардык илим билим профсоюздары келишимдин негизинде баягы маммологический центр бар. Бекер барып обследование кылып текшерилип турушат. Андан сырткары баягы жүрөк оорулары боюнча биз ошол эле биздин келишимдин негизинде Молдаташев Бишенбай Курманбекович деген профессор бар жүрөк оорулары боюнча. Ошол жерден барып текшеришип өзүнүн ден соолуктарын алдын ала билип, оорусу барбы, жокпу, эгер болсо кандай назначение кылыш керек, ошол тараптарды дагы биз Бишкек шаардык илим билим профсоюздары колго алганбыз.